Эфирде жаңылыктар маалымат программасы менен кенен тааныштырып, студияда мен Зайырбек Чуманалиев кызмат кылам. Кутмандуу кечиңиздер менен. Алдыдагы кыскача түрмөк менен таанышып алыңыздар. Мыйзамсыз байыганбы? Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ишмердүүлүгүн текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Ташиев коррупция боюнча кайчы пикир жараткан маалыматка тактоо киргизди. Жалпылап айтып кеткенде 20 жылдан 24 жылдын январь-февраль айларынын аралыгында депозиттик эсептерге 20 миллиард 445 миллион сом келип түшкөн. Саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевдин ишмердүүлүгүн текшерүү үчүн депутаттык комиссия түзүлдү. Бүгүн парламентарий Жусупбек Коргонбай уулу саламаттык сактоо министри кылмыштуу топтун мүчөлөрүн соттолгон адамдарды кызматка дайындап жатканын билдирген. Ал коррупциялык схема түзүп, министр кезинде ондогон мүлккө ээ болуп, мыйзамсыз байыганын айтып чыкты. Мындан улам ал министрликти текшерип чыгууну сунуштаган. Комиссиянын курамына ар бир фракциядан бирден депутат кирди. Буга чейинки жыйында дагы Коргонбай уулу министрди сыңдап чыккан, андан соң ал депутатты сотко берген болчу. 15 элитный квартира Era Construction деген компаниядан алынган. Экинчи аялынан Сабирдинова деген эки кызы бар. Аларга өзүнө жазбасам баласына жаздырган. Анан бул байымын дейт. Бул каяктан бай? Муну элдин баары билет канчалык медакадемияда зачет экзаменден акча алып кандай кылып сдавать этип жүргөнүн. Бардыгы могу мүлктөрдүн караңыздар. 20дан ашык элит жанагындай люксовый машиналар. Range Rover Lexus 570 $1 миллион ашык машинасына автопаркинг. Ассаламу алейкум, туугандар, сиздер менен Сов сауда интернет магазини. Бул миноксидил деген дары чачыңызга же болбосо сакалыңызга 2 айдын ичинде сонун кылып өстүрүп берет. Жана бул жерде сигаретти, аракты ташатып бере турган дарылары бар. Арыктай турган же болбосо семиртей турган дарыларыбыз бар. Керек болсо бой өстүрө турган дарыларыбыз бар. Анан болсо бул жерде жаш балдарга да куртту чүрө турган дарылар бар. Спортивный товардар бар. Протеин, амино, БЦА дегендей. Саряды лечение кылып бере турган дарылар, агдакты лечение кылып бере турган дарыларыбыз бар. Айтсаңыздар, доставка кылып беребиз. Санкт-Петербург, Москвага чейин бесплатно доставкасы. Саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев жогорку кеңештин депутаты Жусупбек Коргонбай уулунун айыптоосуна жооп берди. Бүгүн парламентарий Жусупбек Коргонбай уулу саламаттык сактоо министри кылмыштуу топтун мүчөлөрүн соттолгон адамдарды кызматка дайындап жатканын билдирген. Ал коррупциялык схема түзүп, министр кезинде ондогон мүлккө ээ болуп, мыйзамсыз байыганын айтып чыкты. Мындан улам ал министрликти текшерип чыгууну сунуштаган. Министр Спутник Кыргызстан агенттигинин кабарчысына берген маегинде 2 бөлмөлүү батирде жашап, кызматтык унаа айдай турганын баса белгилеп айтты. Эгер депутаттар айтып жаткан Дубайдагы батирди таап беришсе, ошолорго белек кылам. Мен 2 бөлмөлүү батирде жашайм. Жубайымдын 1997 жылкы Lexus RX 300 үлгүсүндөгү унаасы бар. Кечүү уулум менин Honda Servo деген машинамды айдап жүрөт. Өзүм кызматтык унааны колдоном. Улуу балам менен кызым бизнес менен алектенишет. 2010 жылга чейин 3 бөлмөлүү батир алганбыз. Азыр 2 бөлмөлүүдө жашайм. Мыйзамсыз байыган эмесмин, деди Бейшеналиев. Министр уулу Ысык көлдөгү пансионаттарды куруу менен алектенип жатканын, аны элдин баары жакшы биле турганын баса белгилеп айтты. Бейшеналиев депутат айтып жаткан Кара Суу ооруканасынын башкы дарыгери соттуулугу бар адамдарды дайындоо жогорку соттун чечими менен кызматына кайтканын кошумчалады. Кара Суу ооруканасынын башкы дарыгери көпкө текшерилди. УКМКдагы караган, бирок болбой эле жогорку соттон утуп чыкты. Анан мен эмне кылышым керек эле? Жардамчым окууну кызыл диплом менен бүтүргөн. Медициналык академиянын стоматология факультетин аяктап, клиникада иштеген. Анын уюшкан кылмыштуу топ менен эч кандай байланышы жок. Алтын балалык реабилитациялык борборуна келсек, ал жердеги керебеттер менен матрастарды Сириядан келген балдарды кабыл алган Арчалуу борборуна өткөрүп бергенбиз. Баарынын актылары бар, деди министр Бейшеналиев. Бүгүн 3 апрелде Бишкек шаардык сотунда жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазовдун мандаты боюнча сот отуруму өттү. Бул тууралуу Абдырахман Муртазалиевдин жактоочулары ырастады. Жараянда тараптар өз жүйөлөрүн келтирип, сот чечими 5 апрелде чыгарылмай болду.
Жогорку кеңештин депутаты Шайлообек Атазов мандатын жокко чыгарган сот чечимине каршы Бишкек шаардык сотуна кайрылган. Бишкектин административдик соту 1 мартта номер 29 Свердлов районундагы кайра шайлоонун жыйынтыгы менен парламентке келген Атазовдун мандатын жокко чыгарган. Сот чечимине ылайык депутаттык мандат Абдурахман Муртазалиевке берилет. Ал Кыргызстанда гештальт психологдор көбөйгөнүнө тынчсызданып, булар көзү ачыктар сыяктуу эле катмар деп сыпаттады. Өлкөдө мындай адистикке окуткан бир дагы жогорку окуу жайы жок. Анан 1 ай окуп, сертификат алып эле адамдарды кабыл алып жатышат. Аларга канчалаган акчасын коротуп, психологиялык жаман акыбалга түшкөн кыздар, өспүрүмдөр бар, деди депутат. Култаева көз ачыктарды жарнамалоого тыюу салуу мыйзам долбооруна жогорку билими бар гештальт психологдор гана иштей алат деп жазып коюуну сунуштады. Мындан сырткары парламентарий чет өлкөдөн кыска мөөнөттүү курстардан сертификат алып келгендерде бар экенин айтып, алар кыргызстандыктарга чыгыштын же батыштын менталитетин таңуулайт деп эсептейт. Бишкек ТЭЦ-ин оңдоо боюнча туура эмес маалымат тараткан деп, инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин жооптуу кызматкери иштен бошотулду. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Аскат Алагөзов соц баракчасы аркылуу билдирди. Анын айтымында Бишкек ТЭЦ ири суммадагы каражатка оңдоодон өтөт деген маалымат чындыкка дал келбейт. Буга чейин бир катар маалымат каражаттарында ТВЯ Бишкек ТЭЦ-нин 2 блогун оңдоого 1 миллиард 140 миллион доллар салат деген маалымат тарап, кийинчерээк ал энергетика министрлиги тарабынан жокко чыгарылган. Анык эмес маалыматтын такталышына инвестициялар боюнча улуттук агенттиктин жооптуу кызматкери жол берген. Бул катасы үчүн ал бүгүн кызматтан бошотулду деп жазылат кабарда. Алагөзов бул маалымат кандай максатта тараганы, анын коомчулукту дүрбөтүүнү көздөгөндөр менен байланышы болгон-болбогону териштирилип жатканын кошумчалаган. 31 мартта энергетика министрлиги Кытайда ТВЯ компаниясы ТЭЦ-ин 2 блогунда оңдоо иштерин жүргүзөрүн кабарлаган. Бирок суммасы ачык айтылган эмес. Ташиев коррупция боюнча кайчы пикир жараткан маалыматка тактоо киргизди. Башкы чекист коррупцияга каршы күрөшүүдөн акыркы 3 жылда 40 миллиард накталай, ал эми мүлктөрдү кошкондо 100 миллиард түшкөнүн жарыялады. Азыр бул суммалар Каржы министрлигинде ачылган атайын эсепке которула элек. Соттук иштер соңуна чыкканда түз казынага түшөрү айтылды. Ошондой эле жемкорлугун акча төлөп жашыргандардын аты жөнү ачыкталып тизмеси жарыя болорун кошумчалады. Соңку 3 жылда коррупцияга каршы күрөштөн 20 миллиард эмес, 100 миллиард сомдон ашык акча өндүрүлгөн. Бул тууралуу Камчыбек Ташиев билдирди. УКМК төрагасы айтылган сумма соттук иштер бүткөндөн кийин түз казынага түшөрүн айтты. Азыр бюджетке накталай 40 миллиард сом которулду. Эгер мамлекетке толук өтүп бүтө элек акчалай, ошондой эле ар кандай кыймылсыз мүлк, мал, унаа түрүндөгү кирешелерди эске алсак, акыркы 3 жылда коррупцияга каршы күрөштөн түшкөн сумма 100 миллиард сомдон ашып кетти. Сот иштери бүткөндөн кийин калган каражаттар да өндүрүлүп, түз казынага которулат. Жемкорлукка каршы күрөштүн алкагында мурдагы жана азыркы атка минерлер ар кандай кылмыштарга шек саналып кармалып, көпчүлүгү казынага белгилүү суммада акча төлөп абактан чыгууда. Алар мамлекетке кайтарган каражаттар үчүн Каржы министрлигинде атайын депозиттик эсеп ачылган. Атайын эсептеги каражаттын суммасы боюнча жакында гана министрлик маалымат тараткан болчу. Финансы министрлигинин депозиттик эсептерине которулуп жана эсепке алынат. Жогоруда айтылгандар министрлер кабинетинин атайын токтомдордун негизинде ишке ашырылат жана көзөмөлдөнөт. Жалпылап айтып кеткенде 20 жылдан 24 жылдын январь-февраль айларынын аралыгында депозиттик эсептерге 20 миллиард 445 миллион сом келип түшкөн. Ошондой эле атайын кызматтын төрагасы алдыда ким канча каражат төккөнү боюнча коррупционерлердин аты жөнү ачык айтылат деп билдирди. Бир катар эксперттер коррупцияга каршы күрөштө жазалоо менен кошо жемкорлуктун алдын алуу иштерине көңүл бурулушу керектигин айтып келишет. Жапа тырмак бир эле мамлекеттик кызматтарга коюп койбой бул проблеманы бардыгыбыз коом ошо менен күрөшүшүбүз керек да. Коррупционерди коомчулукта мондай бир аябай жаман көз караш менен карап, аны элдин арасына кошула албай калыш керек андай адамдарчы. Коомдо өзүнүн ордун таба албай, ошол коомдо өзү батып жүрө албай калыш керек да. Ошондой жектеп, ошол жаман нерсе экендигин
биз бардыгына көрсөтүшүбүз керек. Өткөн жылы Камчыбек Ташиев коррупцияга каршы күрөштүн экинчи айлампасы башталганын билдирген. Ал Фейсбуктагы баракчасы аркылуу жемкорлукка каршы күрөштүн биринчи этабы оңой болбогонун, кийинкиси андан дагы оор болорун, болгон мүлкүн алуу өңдүү күчөтүлгөн жаза колдонуларын, бул этаптагы 1,5 жылга созуларын жазган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. Арстанбаб пансионаты менен Арстанбаб ата туристтик пансионаты мамлекетке өттү. Бул тууралуу президенттин иш башкаруучусу Каныбек Туманбаев билдирди. Ал аталган эс алуучу жайлар президенттин тапшырмасы менен жаңыланаарын белгиледи. Биздин миссия инвестициялык долбоорлор же өз күчүбүз менен заман талабына ылайык оңдоп түзөөдөн өткөрүп, пайда алып келе турган даражада натыйжалуу иштеп кетүүсүнө шарт түзүп берүү деп эсептелет деп жазган кабарда. Дага шүгүр, шунча иштей көрүп атам, мамлекетке бирок профсоюздарга эч нерсе бербей атам деп эле ачык айтпайсызбы? Болгону 300 000 төлөйт экенсиз. Мындан кийин уже эртеңден баштап туруп, сиз менен полностью 100% расторгнут этилет. Жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзамынын алкагында 2139 жаран декларация толтуруп, активдерин легалдаштырды. Маалыматка ылайык, декларация толтургандардын ичинен 66 адамдын мүлктөрүнүн баасы 100 миллион сомдон ашып, 1 миллион сом өлчөмүндө бир жолку салык төлөдү. Мунапыс июль айына чейин күчүндө болот. Өлкөдө 2139 жаран декларация толтуруп мүлктөрүн легалдаштырды. Анын ичинен 66 кишинин активдери 100 миллион сомдон ашып, 1 миллион сом өлчөмүндө бир жолку салым төлөгөн. Бул жарандар жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзамдын мүмкүнчүлүгүн пайдаланышты. Жеке ишкер катары, жаран катары президентибиз легализация толтурган күнү мен дагы бланка толтуруп тапшырдым мамлекеттик нотариустан. Азыр аябай мындай процесс солгун болуп атат, түшүндүрүү иштери аз болуп атабы же маалымат азбы? Аз да. Анан экинчи менин сунушум бул легализация процессин бүтөйүн деп калды. Өтө аз убакытта адамдар шашыла бербейт. Шашылган күндө деле көп адам үлгүрбөсө керек. Мен оюмча ушул легализация процессин мыйзам чегинде жылдын аягына жылдырыш керек. Бул сыяктуу көмүскөдөгү байлыктарын мыйзамдаштырып, легалдаштырып алууну каалагандарга 9 июлга чейин дагы убакыт бар. Анткени 1 жыл мурда жарыяланган мунапыстын мөөнөтү бүтө элек. Декларация толтуруп легалдаштырууну каалагандар үчүн купуялуулук сакталат жана ашыкча териштирүү болбойт деп президент өз сөзүндө белгилеп кеткен. Легалдаштырып, жана байлыктарын, мүлктөрүн, активдерин адамдар өзүнө топтоп мыйзамдаштырып алуу. Ушул кезге чейин баарыбыз Кыргызстанда жашап жатабыз. Сиздер биз угуп жүргөнбүз. Тиги гостиница Ишматовдуку, тиги ресторан дагы Ишматовдуку, бул завод дагы Ишматовдуку деп ошого окшогон мындай көрүнүштөр болгон болсо, ушул президентибиздин чыгарган мунапысына ылайык алар 1 жылдын ичинде өздөрүнө сатып алуу же белекке алуу кандай түрдө болсо дагы өзүнө өткөрүп алууга мүмкүнчүлүгү бар. 15 февралда президент Садыр Жапаров Фейсбуктагы баракчасына пост жазганда үлгү катары өзү да мүлкүн мыйзамдаштырганын айткан. Өлкө башчы өзүнө катталган имараттын сүрөтүн жарыялап, жалпы мүлкүнүн баасы 20 миллион доллардын тегереги деп бааланган. Серепчилер андан бери президенттин бул аракетин башка атка минерлер дагы улантып кетиши керектигин айтып келишет. Президенттин ушул багыт иш алып баратканын туура десек болот, анткени Кыргызстандын аймагындагы бардык чарба жүргүзгөн субъекттер, ошо ишкана мекеме болсун, башка болсун, бүт баары ачык болуш керек. Ачык булар салык төлөп, салыктан качпастан. Ошол эле максатты көздөп атат бийлик. Бирок азырынча буга эме көпчүлүк эмне кыла бербейт. Ошол мүлк ээлери, көмүскө мүлктүн ээлери булар буга азырынча барышпайт. Биринчи этабында бир топ ошол бизнесмендер, ири мүлк ээлери жасаса, ошолордун кадамдарын, ошолорго карата жасалган бийлик тарабынан жасалган иш аракеттерди булар анализ кылышат. Ошого байкоо жүргүзүшөт. Ошондон кийин гана эгерде аларга эч кандай
кысым болбосо, эч кандай ашыкча мыйзамсыз иш-аракеттер болбосо, мисалы тартып алуу болбосо, улутташтыруу болбосо, ошондон кийин бул иш-аракеттер алдыга жылышы мүмкүн да. Жеке адамдардын мүлкүн ыктыярдуу легалдаштыруу жана мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоору былтыр кабыл алынган. Жарандардын жашырган мүлкүн легалдаштырууга жол ачкан мыйзам парламентте талаш тартыш менен кабыл алынган. Мыйзамдын максаты көмүскө экономиканын көлөмүн азайтып, инвестиция тартууга шарт түзүү экени айтылган. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ. TikTok социалдык тармагы жаштар арасында кеңири таралып, үзгүлтүксүз колдонулган тиркемелердин бири. Ошол эле учурда эң көп сынга кабылып, коомчулукта резонанс жараткан платформа. Анткени акылга сыйбас жоруктарды тартып, миллиондогон көрүүчү топтогондор дагы бар. Аталган тиркеме өсүп келе жаткан жаш өспүрүмдөргө терс таасирин тийгизип, психологиялык жактан жабыркашына алып келиши мүмкүн экендиги коомчулукта байма-бай айтылып келет. Мындан 1 жыл мурун Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги тарабынан TikTok социалдык тиркемесин жабуу сунушталган. Аталган мекеме бул социалдык тармак балдардын өсүп өнүгүшүнө психологиялык жактан жабыркашына алып келет деген бүтүмгө келген. Бирок андан кийин TikTok тиркемесинин өкүлдөрү менен жолугуп, TikTok тармагын жаппай турууну макулдашылган. Бирок андан кийин TikTok тиркемесин колдонгондордун саны өсүп, бүгүнкү күндө TikTok тиркемесинин пайдасы дагы да көппү, же болбосо дагы да болсо анын зыяндуулугу басымдуулук кылып жатабы? Алдыда ушул боюнча кененирээк сөз болот. Бул айрым TikTok колдонуучуларынын түз эфирде жасаган жоосунсуз жоруктары, алардын оозго алгыс сөздөр менен сөгүнгөнү же чечинип бийлеген аракеттери ар дайым эл арасында желдей тарап, кызуу талкууга жем таштап келет. TikTok келечек муундун өсүүсүнө терс таасирин тийгизүүдө, иргебей кирип катталгандардын басымдуусун жаштар түзөт. Катарда мектеп окуучулары да бар. Мектеп мугалимдеринин айтуусу боюнча социалдык тармактар баланын өзүнө жана мектепке болгон кызыгуусун, убактысын урдап жатат. Аны менен катар мугалимдердин берген билимине, тарбиясына карама-каршы келип жатканын айтышууда. Ошол себептүү аталган тиркемеге чектөө киргизсе жакшы болмок дешет. Бул жерде мыйзам чегинде же болбосо үйдөгү ата-эненин балага болгон көзөмөлдүн жетишсиздиги, андан тышкары ошо мамлекет тарабынан көзөмөлдүн толук болбогондугу ушул балдарга бир топ зыян алып келип атат. Мамлекет тарабынан көзөмөлдүн болбогондугу деген эмне? Бир эле TikTok эмес, бүт ошол сайттардагы, керек болсо телевидениядагы 18ге чыга элек балдарга психологиясына терс таасир бере турган материалдардын бардыгын мамлекет тарабынан жабыш керек. Антпесе биз мына жактан тарбия деп атабыз, билим деп атабыз, тазалык деп атабыз, сабак өтүп атабыз, тарбия берген киши болуп атабыз. Бирок ал балдар нар жактан алган нерсе менен биздин мээнетибиздин бардыгы текке кетип атат. TikToktун алгоритми өзүнчө кызыктуу. Анда эмнени көп көрүп, эмнеге көбүрөөк лайк бассаңыз, ошол типтеги видео чыга берет. Жасалма интеллекттин жардамы менен биз жактырган видеону дароо лентага чыгарып берет. Ошонун негизинде жаштар дагы TikTok тармагында көбүрөөк көңүл ачуучу видеолорду көрүшөрүн айтышса, айрымдары жаңылыктардан кабардар болуп туруу үчүн пайдаланышат. Мен TikTokто жөлө видеолорду көрөбүз. Азыр бирок видео көп киргизебиз. Видео кайсы тармакта видеолорду көбүрөөк көрөсүңөр? TikTok, Instagram. Ар кандай азырынча салтанат чыгарып. Анан TikTok тартасыңар өзүңөр дагы? Тартат болчук, азыр киргизбейбиз. Канча убакыт каратасыңар бир күндө TikTokко? Көп эле. Зыян деп ойлойсуңарбы же зыяны жокпу? Зыян эми бош убактыбызда колдонобуз да. 21 кылымдын жаштар убактысын текке кетирип, күнү түнү смартфонду пайдаланышат. TikTok тармагы колдонуучуну кыска виртуалдык дүйнөгө алып барат. Өспүрүмдөр аны чыныгы жашоодо кайталаганга аракет кылып, өмүрүн коркунучка салышат. Негизи эле TikTokко болгон көз карандылык балдардын эс тутумун жоголушуна, көз ооруларына жана да эң маанилүүсү психологиялык ооруларды жаратышы мүмкүн дешет психологдор. Чоң балдарга 14-15 жаштагы балдар келет. Алар көздөрү минтип калган, тики болуп, отургандары сколиоз болуп, дүңкүйүп, колдору калчылдап, нервный тиктер болуп келип атышат. И у всех эмне снижена, у всех память снижена, сабакты усвоить этишпейт, сабакты окуганды убагында окуй алышпайт, сабакты материалды билбейт. Ошол материалдарды билбеген үчүн дагы балдардын нарушениясы кетип, только агрессивность, плаксивость, ыйлак болуп, өзүн эме кыла албай, ата-энеси менен урушуп, үйдөгү ушундай конфликтный ситуация балдардын кийинкилик турмушка көз караштары, кийинки жашоого болгон көз караштары жок.
Өспүрүмдөрдүн TikTok тармагын колдонуусуна чектөө ата-энелер тарабынан коюлушу керектигин эксперттер айтышат. Бирок айрым учурларда ата-энелер да балдарын көзөмөлдөй албай калган учурлар да катталат. Мен жумушта болгондо көзөмөлдөнбөй деле калып, ал жерде бийлеп жүрүшөт. Ошол көзөмөлдөнбөй калып кетет. Анан эмне кантесиңер десек, ар бир эле кыймылына көзөмөл жүргүзө албайт экенбиз. Убактыбыз да жетпейт экен. Анан бул коомго каратып кете берет экен да, бала деле коомго карап тарбияланып кете берет. Жабылсын. TikTok социалдык тармагын Кыргызстандын аймагында бөгөттөө боюнча сунуш август айында Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинен берилген. Бирок TikToктун өкүлдөрү менен аталган министрликтин кандайдыр сүйлөшүүлөрүнөн кийин социалдык тармакты бөгөттөө токтотулган. Азыркы учурда TikTok тармагы өз ишин активдүү алып барып жатат. Толубай Бурканбеков, Асыл Эдин Турганбаев, Ош ТВ. Мына ошол жаңылыктар менен бүгүнкү чыгарылышыбызга жыйынтык жасайбыз. Ош ТВдан алыстабай туруңуздар. Алдыда дүйнө кабарлары эфирде улантат.